Салам достор, бүгүн кышкы ганфан жасайын деп турам. Биз билгендей эле ганфан бул гарнири камыр эмес, гүрүч болгон лагмандын бир түрү да. Мен бүгүн ошол гүрүчтүн бышыруу методдорун башкача кылып, кыш мезгилинде колубузда болгон жемиштерден ганфан жасайын деп турам. Анда баштайлы. Негизги азыктардан баштай турган болсом, бул малдын эти, гүрүч. Буну Кытай капустасы деп коюшат. Ошо Кытай капустасы бул дайыма ошо кышында жакшы көп табылат да. Анан биз билген эң негизги түрп. Болбосо да боло бере тургандардан бул селдерей, анан бул кызыл болгар калемпири керек. Андан кийин эң эле бизге экзотикалык азык болгон бул кытайлардын кургак козу карыны. Бул козу карынды ушундай кургатып мындай идиштерде сатышат. Өзү көбүнчө дүкөндөрдөн ошол древесные грибы деп издесе болот. Дегенде эле ишти гүрүчтү жууп жибитип койгондон баштайм. Ал үчүн 1,5 стакан гүрүч, гүрүчтөрдү жууп жибитип койдум. Экинчиси ушул кургак козу карындарды дагы кайнак сууга жибитем. Буларды кайнак сууга жибиткенде ушул роза гүлүндөй болуп чоңоюп ачылып чыгат. Козу карын мондой болуп аз-аздан ачыла баштады. Анын да үстүн жаап чекеге алам. Эми негизги подливти жасаганын баштайм. Ал үчүн очоктун отун ачып, этти туурай баштайм. Этти көп чоң эмес, бирок ичке кылып турайм. Этти турап алдым. Эми бир аз ысый баштаган казанга бул этти майсыз өзүн салам. Эт ушинтип өзүнүн суусун чыгара баштайт. Максатыбыз ушул этти катуу болбошу үчүн ошол баардык суусу чыккычекти орустар айткандай тушить этебиз. Эми ушул суусу сарыккан этке сумай коям. Үстүнө пияз. Пиязды салып кууруй баштайм. Сарымсактарды басып кошом. Biraz tuz. Etin üstüne turp salam. Bizim maksat bunu vurup pişiriyor emez, dımda pişiriyor.
Андан кейін мынау Қытай капустасынан баштайм. Соусы жакшылап кара берем экен. Arada kazanlar aralashtirganı unutmaymiz. Meni bu kapustagı basıp çıgam. Üçün. Kapustalara geldi. Kapustaları salam. Selleri basam. Selleri manda böyle. Talça böyle. Kesip koyayım. Yemişler dımdal жатат. Bu arada kozu karanlardı gözden geçireriz. Onday öte çoğunluğunu tuzdan kesip. Şunca kozu karan жетет. Emin kozu karanlar salam. Kozu karanlar salgandan keyin bir kaşık tomat koşum. Dağın veriş için biraz gana imbir koşup koyayım. Şunca imbir жетет. Balgar kalempirlerini turayım. Orta bolsa boldu. Balgar kalempiri en tez buşunçası olan için ama yine akıtır. Boşumdağı. Ne? 4 kaşık soya sosu. Kansanın üstünce alıp çekirdeği alındalı gülüşlerle alacağım. Gülüşten soğusunu sarıktırıp kazanma biraz soğumay. Biz bilgeninde sarmaydan salalım. Gülüştü salıp koyun. Emi 1,5 stakan gülüç koy. 2 stakan su koyup bunday. 2. Eğer stakan çok olsun, şu gülüştü su gömür bolsa ele boldu. Biraz zire. Gülüştü susu jakşılap kaynap baştagı çekti. En ulu otto kaynatam. Anан gülüş bir jakşılap
Кайнап алгандан кийин üstün жабып, эң астыңкы отту 15 мүнөт дамдайм. Гүрүчтүн дамдалганына 15 мүнөт болду. Астын өчүрөм. Эми сетин ачып, жакшылап аралаштырам дагы. Ганфан тамагы даяр. Видеону акырына чейин көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Жаңы видеодо көрүшкөнчө.